Assalamu alaikum, ardaқты mekendeşler, jana zamandaşlar. Egerde tarihi faktlarga tayanıp, salıştırmalı okuyalardan sanjaraсын sanap kelsek, anda жылдын aprel ayı ayrım bir dаңазалуу datalardı esibizge salıp kelет. Alsak, adamzattın akıl emgeginin uluu жетишкендиктердин натыйжасында 1961 жылы 12 aprelde СССР'nin гражданы uçkuç kosmonavt Yuri Gagarin alamga adam balasının birinci çiğir yolun başlagan. Alemi Toğbulburu Toktogum 1918 yılın aprel ayında alğaçkı ilet Bolşeviktер partiyasının yol başçısın kanday ayal tuğu degen Lenin'e uğuldu dep jar salgan. Mına uşunday tarizde söz uçuğunu urasak, bugün 2007 yılın 5 aprelinde talantlı Prazay, jana belgili qoğumduk işmer Kazat Ahmatovga yazıcılarımızın arasından birinci olup konkret çıkarmaları, başkaça aytkanda mezgil jana arka taramanlar üçün el aralık ruhaniya sıylığı yığarlı oldurat. Мындай айтканымдын себеби буга чейинки лауреаттарыбыздын madani, ilimi, siyasi жана коомдук жалпы ишмердүүлүгүнө басым жасалуучу. Дегене Казат Ахматовго биринчи деген сөз анын тагдырына дала ирет энчилеш болуп келет. Атамекендик согуштан кийинки тынчтык учурда Советтик армиянын катардагы жоокери Казат Ахматов биринчи рет адабияттын айдыңына арымын таштап, алгачкы чыгармаларын Фронтовго акын, Кыргыз Республикасынын баатыры Сооронбай Жусуевдин назарынан өткөргөн. Кыргызстан Ленин комсомолунун райондук комитети, Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети сыяктуу саясий органдардын жооптуу иштерин жетектеп жүргөн чагында эле Казат Ахматов коммунисттик идеологиянын агымынан мүмкүн болушунча алыс туруп, социалисттик реализмдин чегинен четтеген, турмуштагы чындыктын чыгын калтырбай, кагаз бетине түшүрүп, көркөм чыгармаларын тартынбастан жараткан партиялык кызматтагы калемгер болгон. Өнүккөн социализм доорунда өзгөчө чеберчилик менен жазылган Мезгил романы, Ажырашуу түнү драмасы чак түштөгө чагылган сымак коомчулуктун арасында адабий сенсацияны жараткан. Залкар акын Сооронбай Жусуев ак батасын берген Ахматов Казаттын «Эки саат өмүр» деген биринчи повести 1976 жылы Бүткүл союздук конкурста биринчи орунду ээлеп, Николай Островский атындагы сыйлыкты жеңип алган. Ал эми күнү кече эле Казат Ахматов өлкөбүздүн жазуучуларынын алгачкы болуп, Россия Федерациясынын коомдук сыйлыктар боюнча комиссиясынын Михаил Ломоносов сыйлыгынын ээси болуп калды. Демек, бул фактын өзү Демек, бұл фактының өзі де ел аралық масштабта Кыргыз адабиятынын алымдуу акыбалынан кабар берип турат. Кыргызстандын жаңы тарыхында коомдук жана улуттук аң сезимибиздин өсүшүн таама белгиси болгон кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамды даярдоонун мамлекеттин символдору, мамлекеттик желекти, гербти, гимнди кабыл алуу үчүн конкурстарды уюштуруунун андан соң тил боюнча улуттук комиссиянын ишинин башында Казат Ахматов тикете турган. Ошентип Казат Ахматов Совет өлкөсүндөгү айда курунун экпини менен Кыргызстанда биринчи уюшулган демократиялык кыймылдын башатында болуп, азаттыктын жалындуу жарчысы катары эгемендүү мамлекетибиздин калыптанышына жана бекемделишине белсендүү салым кошкон белгилүү инсан болуп саналат. Ооматыбыз келип, кийинки мезгилде улуттук адабиятыбыздын майданында майрамдык маанайдагы маанилүү көрүнүштөр көбөйүп, өлкөбүздүн маданий турмушунда салтанаттуу окуялар өтүп жатат. Философия менен мифологияны, саясий жана социалдык идеяларды терең жана ар тараптан камтыган көрүнбөгөн теманы көтөрүп чыгып, натыйжада супер роман жаратты. Академиктер Чыңгыз Айтматов,
Abdыgan Erkebay baş bolgon ilimpozdor, kalemdarlık kızıktуу жолугушуулар жана талаштуу талкуулар өткөрүлдү. Кудай бүйүк Романдын орусча котормасын толугу менен жарыялууга киришти. Чыгармачылык интеллигенциянын арасында төбөс кыргыз адабиятындагы этаптуу көрүнүштөрдөн болуп калгандыгын кабарлап чыкты. Чыгармачылыгындагы зор ийгиликтер менен дагы жолугуп тапкай берди. Эгерде адам өмүрү ыр менен коштолуп, музыка менен жашап келсе, анын эрдиктин, махабат менен сүйүүнүн жалындаган жаштык көз кастарлаган кадырман нышандар катары азыр сиздердин маңдайыңыздарда маңкайып отурушат. Коштоп, Калыйбек менен Садырбектин ылдары ала тобубузду ар дайым таңшытып турат. Бул эки композитордун ырларын жайдары жаш жеткинчектерден, бой тарткан бозбалдардан баштап, аксакалдуу агаларга, аксамай апаларга чейин созолонтуп турганы, аталган авторлордун чыгармалары элибиздин элесинде жана жаркын жүрөгүндө бекем уялап, алардын өнөрлүү өмүрү өлбөстүктүн ырына айланып калгандыгынан билдирет. Өткөн 20-кылымдын 60-жылдарынан баштап ушул учурга чейин булар чыгармачылыктын үстүндө үзүрлүү иштеп, улутубуздун музыкалык маданиятына зор салым кошуу менен бирге обондурлардын жанрына жаңы форма, жаңы багыт киргизишти. Ушундан улам Кыргызбай Абдыкадыровду, Калыйбек Тагаевди, Садырбек Жумалиевди кыргыздын ыр дүйнөсүнө жаңы үн кошкон, таң каларлык табышкан композитор реформатында деп баа берүүгө толук негиз бар. Алардын музыкалары маданиятыбыздын алтын фондусун байытышып, жүзүгөн көркөм коллективдердин жана аткаруучулардын концерттик репертуарынын, теле, радио берүүлөрдүн программаларынын өзөгүн ээлеп, элибиздин эстетикалык табитин өстүрүп, руханий талабын канааттандырып, ыр жанрында өздөрүнүн өрнөктүү мектебин түзүштү. Экөө улуу устат катары Түгөлбай Казаков, Токон Ишбаев, Асан Керимбаев, Аксубай Атабаев сыяктуу бир катар таланттуу шакирттерин эл алдына ээрчитип чыгышты. Эки композитор кайталангыч таланттарынын чыгармачылык диапазонунун кеңиндигинин тематикалык көп кырдылуунун натыйжасында кереметтүү музыка, ыргактуу ыр, обологон оом менен биздин жашообузду жашартып, ар бир үйдө, ар бир иштеген, окуган жана эс алган жайларыбызды шаңга бөлөп келет. Сайраган булбарын жана башка дагы бир далай ыр түрмөктөрүн уккан сайын кумарың канбай, там берип тамшамай кое албайсың. Ал эми Садырбек Жумалиевдин жерибизде жүзмөн эмгекти даңазалаган, тынчтыкка, биримдикке, ынтымакка чакырган керек болуп жаткан учуру. Ошондуктан бул темалар лауреаттарыбыздын мындан аркы чыгымдары үчүн эл аралык руханият ыйгарылды. Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 5 февраль 2007 жыл. Nasıl davranıyorsun? Şimdi siz gelin. Hayra Jaratuğ'a gömük söz, Yıldanlık Ruhaniyat Asosiyasyasının kengешinin топтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын музыка искусствосунун өсүшүнө кошкон чоң салымы жана ала тоо биздин жергебиз деген обондуурлардын түрмөгүн жараткандыгы үчүн композитор Жумалиев Садырбекке эл аралык руханият сүйлөрү ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын
Qımmatlı olganda bu Sardar 14 yaşından usular kestirген bilen. Атақты ақсақал қариялармен барын қоса жүріп қоса оқып қоса ойнап барын бұл советтер союзын бір топ жолы кідіріп Қырғызстан облысында асалап келсе Сардардың жасқаннан дағы жас әлегі көп. Ошон үчүн силердин атыңардан куттуктап өпөйүн бул чачырап кара Azizini çekin canım. Başa kapatırmayız bugün. Nasıl ya? Anladım, çok teşekkür ederim. Medeniyet Asosiyasyası'nın Yegeşin Toptamı negizinde Kırgız Respublikası'nın Gökülüktü madaniyetinin muzika işçisi өсішіне және жалпы адамзаттың рухани барлығын арбытуға қосқан чоң салым үшін композитор Тағайып Қалибеке ел аралық руханиясы ұйғарып. Следующий чек Турсанова, пожалуйста. Без обещания до Таснар телевидения. Anda hurmatlı zamandaşlar. Çıkarmaları uyutkulu Kırgız yurtun tarbiyalap, ruhani azık verip, adev atmaklığa ündöp geldi. Unuttuk adeviyatımızdağı talantlı kalemgerlerinin katlarına 70-yıllara Gazat Akmatov gelip koşulup, adegenderi öz çıkarmacılığının geleceğinin göptü müttöndürüp çevir kalemgeri katarı tanılgan. Жазуучунун таланты 8 класста окуп жүргөн кезинде байкалып, окуткан мугалими Асыранкулов бейше чакырып алып, "Сен балдардан аксытып жомокту көп айтасың. Андан көрө бир пьеса жазчы, жаңы жылга карата оюн коюш керек болуп жатат" дейт. Ошондо жаш талант агайынын тапшырмасына шыктанып, Бай жана Кедей деген биринчи чыгармасын жаратат. Мына ошондон адабиятка болгон арзуусу артып, колунан калем түшүрбөй, көптөгөн ырларды, аңгемелерди, пьесаларды жазып, бирок бирин дагы басма сөзгө чыгарууга даалапты. Ошентип тартынып сүрдөп жүрүп жазуучу адабиятка кечирээк келет. Эки сап өмүр деген эң биринчи повеси 1972 жылы 31 жашында Ала Тоо журналына жарыяланат. Көп өтпөй ошол повести бүткүл союздук Роман газета деген эң абройлуу журналга Кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуповдун баш сөзү менен басылып, Николай Островский атындагы бүткүл союздук адабий сыйлыкка татыктуу болот. Алгачкы чыгармасы менен эле союздук сыйлыкка ээ болушу Газат Акматовдой чыгаан калемгердин кыргыз адабиятында түйшүктөнө башташынан кабар берген. Бозулан, Алиса сындуу аңгемелери анын адабияттагы алгачкы жүзүн тааныткан. Ал эми жазуучунун биринчи романы Мезгил деген ат менен өзүнчө китеп болуп чыгары менен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп, комитеттин мүчөлөрү Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Бексултан Жакиев, Азиз Салиев, Токтогулут Абдумомунов, Кеңешбек Асаналиев жана башкалар тарабынан катуу колдоого ээ болуп, партиянын борбордук комитетинде катуу талашка түшкөн. Акырында Мезгил романына оруска каршы деген жалаа козголуп, борбордук комитеттин чечими менен Токтогул сыйлыгынан алынып ташталды.
Где хозяин? Он на охоту ушел. Детей кормить нечем. Почему он не явился к нам в штаб? Разве он не слышал приказ Белого царя? Мобилизовать на фронт всех мужчин до 50 лет. Я не знаю. Но как можно пожилого человека... Молчать. Когда вернется твой муж? Не знаю. Иногда на 2, на 3 дня уходит. Говорят, твой муж шатман. После приезда из России ходит тут и распускает среди местных разные слухи, что, мол, там, у нас на родине, якобы голодранцы собираются свергнуть царя. Это правда? Чего молчишь? Белый царь непобедим. Запомните это раз и навсегда. Нашему великому самодержавию будете служить все, без исключения, в том числе и те русские предатели, которые там выступают против царя. Доченька! Нет тут никакого ружья. Ладно, пошли. Пусти! Пусти меня! Оставь ее. Дядя Емельян! Серов! Сынок! 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 Постой! Постой! Ты куда? Постой! Сынок! Да погоди же! Сынок, куда ты? 1982 жылы Казат Акматовдун Ажырашуу түнү аттуу пьесасы Кыргыз драма театрынын сахнасына чыгаар менен көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна ээ болуп, бирок баягы эле көрө албастык кыянатчылыктын айынан партияга каршы деген күнөө коюлуп, пьеса сахнадан алынып, декорациясы атайын чечим менен өрттөлүп салынган. Бирок бул пьеса кийин кайрадан сахнадан жарык көрүп, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында этаптык көрүнүштү жаратып, эл аралык фестивалдарда зор баага татыган. 1983 жылы Казат Акматов саясий куугунтукка дуушар болуп, жогорудагы 2 чыгармасына коюлган күнөөлөрдүн негизинде партиянын борбордук комитетиндеги жооптуу кызматынан бошотулган. Кийин ишсиз жүргөн кезинде драматург Казат Акматов Кыргызстандын 60 жылдыгына арналган пьесалардын республикалык жабык конкурсуна Дүйнөнүн ханшасы деген чыгармасы менен катышып 1-чи байгени жеңип алган. Бирок анда дагы партиянын ишени менен чыккан автор катары 1-чи сыйлыктан өчүрүлүп, 2-чи сыйлык тапшырылган. Пьеса болсо телеэкранга чыгарылган эмес. Казат Акматов чыган жазуучу эле болбостон, коомдук ишмер катарындагы кыргыз журтчулугуна кеңири таанымал. Айрыкча кайра куруу мезгилинде Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондо улуттун улуулугун даңазалап, эгемен кыргыз мамлекетинин пайда болуп калыптанышына зор күч жумшаган. Айрыкча легендарлуу парламентке депутат кезинде Кыргызстандын мамлекеттик символикаларын кабыл алууда, кыргыз тилин мамлекеттик тил кылууда жана башка улуттук асыл бааларды кыргыз элине кайра кайрып берүүдө дагы кан жанын аяган эмес. Казак sana eskirterim. 20 yaş yeri ortaları degen korkulan attı, 70 degenge bu işine verme. Hakkeni yaratmış adam balasına barınmaydı. Sana birinci ağların yokluğu morgal atlar. Boğaçayın konundan yokluğu birisi olsa, bunların ülkesi olsun. Kayratlanıp çındap çıktın Kazak'a, Kazak'a bak senin ismin Kazak'ta. Janay bay senat karıp erişin, yakındattın elgerkinlik gelişin. Özgürlük canlanıp emi biz, öz başına özel olup elimiz. Cinagan gez al güreştin cemişin. Halidar benim arvaştın, ah sanat benim karmaştın. Tuğladan çıkıp karştın, tuğla akım benim alıştın.
soyuldu, tövbe çarşın koyuldu. Bir çarşın onun tepti. Yer sürdüm, gözüm kızardı, yerge çarşın uzardı. Саясат менен катар адабияттагы ак жолун таштабай кыргыз окурмандарына үндө айланган жылдар романы, Мунавия аңгемеси, Азаттык ыры драмасы жана башка ондогон чыгармаларды жаратып, улуттук адабиятыбыздын казынасын байытып, кыргыз прозасынын деңгээлин көтөрүп келди. Чыгаан жазуучуга жакында эле Россия Федерациясынын коомдук сыйлыктары боюнча улуттук кеңешинин Ломоносов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Ошондой эле Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгына кошкон салымдары үчүн Россия Федерациясынын Коопсуздук Академиясынын академиги деп таанылды. Казат Акматов чебер романист экенин адабий сынчылар баса белгилеп баа берип жүрүшөт. Айрыкча анын жаңы романы Архат деген ат менен 2005-жылы чыга баштап, анын 3 китеби 1 жылдын ичинде толук жарык көрдү. Учурда бул роман боюнча 20дан ашуун изилдөөлөр, макалалар, пикирлер, сындар басма сөзгө чыгып, Архат романы эң жогорку адабий бааларга татууда. Кыргызстан жазуучулар союзу жана Маданият министрлиги тарабынан Казат Акматовдун аталган романы Библия образ деген эл аралык маданий форумга сунуш этилип, учурда орус, болгар, немис, англис тилдерине көтөрүлө баштады. Жазуучунун негизги максаты эмне? Tibet'in turmuşunu gösterdi, Tibet elinin tağlarını gösterdi, yok. Az üzerine fon, az üzerine şartı görünüş bunun var. Yazışını aytayın da gelin, görsütleyin de gelin. Ruhtun en büyük dengeline jetken, ruhtun en büyük dengeline jetken, Kırgız balasının adletlik üçün bolğun kuruşu sürekti. Россия Академиясынын академиги болуп, биздин белгилүү жазуучу Казат Акматович дагы Ломоносов орденин алды. Бул Казат Акматович абдан чоң жазуучу, жакында эле былтыр 3 томдук Архат деген чоң романы жарык көрдү. Мен бардым окуп чыктым да, бир кыргыз адабиятында бул өзгөчө бир стилде жазылганда, ошол менен мен Казат Акматовичти куттуктаймын. Анын академик болгон үчүн да куттуктап, иштеринде жаңы ийгиликтерди каалайм. Ал өзү абдан мындай тың жазуучу, адамгерчилиги да ошондой, түшүнүгү да ошондой, дүйнө түшүнүгү. Анын жазган китеби кыргыз адабиятында мурда даже көлөкөсү көрүнбөгөн тема козгогон. Так, философиялык, өзүнчө бир супер теманы тапканда, немени эми дин деп да түздөн-түз айтууга болбойт, бирок ошондой изденүү, өзгөчө мына Тибет жагы, башка жагы, ошол дин канчалык адамга таасир этип, жакшылык көрсөтүп, адамды адам жасай турган чоң уже үлгү болуп калган. Так, дин деп да айтууга болот, жоксо просто мындай илим-билим деп да айтууга болот. Ошону бул китеп кылып жазыптыр. Ошол темада кыргыздардын дагы кээ бир инсандары ошого берилип, ошонун аркасында эмнелер көрдү, кандайлар болду. Менимче бул абдан оригиналдуу китеп, өзгөчө китеп. Ошо жылдын аягында Архатты бүткөндөн кийин ЛТР телевидениясы эң мыкты калемгер деген, анан кийин Республика гезити Кыргыз руху эң мыкты жазуучу деген наамдарга татыктуу болду. Биз аябай кубандык үй бүлө, ушундай Казат Акматович действительно өзүнүн эмгеги менен ушундай чоң наамдарга жетип атканына. Наам үчүн эмес, чыгармачылык үчүн белсенип иштеп жаткан кыргыз адабиятынын чыгаан калемгери Казат Акматовдон кыргыз окурмандары дагы да мазмуну терең, жаңыча багыттагы чыгармаларды күтөт. Калемиңиз колуңуздан түшпөсүн, ата журттун асыл калемгери.
Анда эмесе ошол бүгүнкү ошол касиеттүү кечибиздин негизги бөлүгү болгон салтанаттуу концертибизди баштоого уруксаат этиңиздер. Сөзү Шайлообек Дүйшеевдики. Мекеним сенден башталат. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Анарбек Ибраев. Республикасынын артисти Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыктын, ошондой эле Руханият атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Сардарбек Жумалиев агай. Карамулдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестри коштойт. Ömrüm baskan жолдорунда, өскөн жер өзүң ойлорумда, бактылуу күндөн адашабай, балалык калган тоолоруңда, күлгүндүү жаштык чактарыңда, күлүгүң чапкан жолдоруңда, күлгүндүү жанган айыл кечай, үй болуп турат кулагында. Mezgilder ötkön jer, merimin dökkön jer, mekenim sensin ötkön jer. Kızgaldak türüň aralagan, kıyalım mergip sabalagan, kıyaldın jerip kelsem dangay, kımbat jer sendey tabılbagan. Kızıl gül jaylap bagınlagan, kıdırsam sezim talıbagan. Aylı tülesten gitmedin ay, ak çürmök oynop jadabagan. Ay, ay, mezgilder ötkön jer, merimin tökkön jer, mekenim sensin ötkön jer. Süyümdü sonun gençleringdi, süyümdü tapkan gezleringdi, azır men esley berçü boldum, alыстап senden ketkenimdi. Жолугуш үчүн чашкан сайын, жолуңа түшүп баскан сайын, мен дастан кылып ырдай берем, мекеним сенден башталганын. Ay, ay, mezgilder ötkön jer, merimin tökkön jer, mekenim sensin ötkön jer, mekenim sensin ötkön jer. Салтанаттуу жыйындын урматтуу катышуучулары, бүгүн Кыргыз рухунун улуу майрамы болуп турат. Ушул күнү мен өзүбүздүн замандаштарыбыз ал 3 баатырды куттуктагым келет. Анткени Кыргыз рухун
Kırgız yüzün, Kırgız sözün, Kırgız obonun бүгінгі күнді дүркіретіп өстіруге сіздер өзгөчө салымыш отасыздар. Анан мен дағы бір өзгөчө айта турган ойым бул Казат Акматов жөнүндө. Казат Акматов дегенде жакында бир буйрук, тагдырдын буйругу менен бул Саламат Садыкова болуп Кытайдан келдик. Кытайда biz Кыргыз өзүбүздүн боордошторубуз менен бирге болдук. Ошол кезде алар бизди кандайдыр бир улуу үмүт менен дайыма таяныч катарында кабыл алып, бизден бир зор келечекте бир жакшылык күтөт. Дал ошол ойлорду мен Казат Акматовтан Архат романынан таптым. Бұл батыш менен чыгыштын ортосындагы руханий улуу байланышты бүгүнкү күндө ойдогудай деңгээлге көтөрүүгө аракет жасалган. Жана чикем бул экранда айтып кетти. Ал маселе адамдын рухундагы менимче буйрса мынабу улуу жибек жолунун жаңы бүгүнкү күндөгү бир зор тилеги турат. Ал Кытай, Кыргызстан, Россия темир жолу. Ушул Кытайдын адистери биздин түтөк оорусунан сактануунун жолдорун тапкан. Жапайы жаныбарлардын жанагы миграциясынын жолдорун ачууга аракет кылып болгондо дагы бул маселелерди Казат Акматов козгогон Тибетке салынган Кытай темир жолунда өзгөчө чечилген маселе. Менин тилегим ушул Кытай, Кыргызстан, Россия жолу салынса, темир жолу салынса, биздин мынабу Кыргызстаныбыз анын ичинде чүй, ош, дүркүрөп өсөт. Анан экинчи ой бул Казаттын прописканы жок кылууга жасаган аракети. Ал кыдыкелер болгон. Кыдыке дегенде Кыргыз демократиялык кыймылынын 4 тең төрагасынын бири Казат. Ушулар мынау Бишкектин, бүгүнкү күндөгү Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардын башаты ошол мезгилде Казаттын жана анын үмүттөш тилектештеринин иши зорго аткан. Анан ошол эле жылдары дагы бир ой бул кыргыз тили. Менимче Казаттын жаңы романы биз бүгүнкү күндө өзгөчө муктаж болуп турган үлгүлүү өз төл тексттерде жатат. Дал ушундай текстти биз буйрса ушул Архаттан алып жатабыз. Бир тилек, ал тилек демократиялык түзүлүштүн башатында тургандардын бири Казат, Сардарбек, Калыйбек. Булар бүгүнкү күндө биздин сыйлыкка улансын. Рахмат. Сөзүн жазган акын Турар Кожомбердиев, музыкасы Сардарбек Жумалиевдики. Бүркүдүн сонун карасам, бөкөлөп торгой таң атам, канткенде тарайт токумуң, кадырлап аны самасаң, ырдаткан акын жүрөгүн айытып бир атар ашар. Калтырбай айтсак чалпысым, күбелдин алдың алкышын, калкылдап толуп көлөмүңдө,
Kadırda koynop kalkısı Şapayıp gelgen tır olur Şanlar ayın atmak sözün aykışar Yazı bolu turganım Tolkundan kan çürüp otun cırgalım Frozeme gündü canı gör koşup Gülcüktanıp sükümdünü tolu varım Frozeme gündü canı gör koşup Gülcüktanıp sükümdünü Oğlumdun güsün arnağırdadım Boylarımdun gülün teni bıygardım Caylışı şairlanıp okunup Caştı kestin saltanatı bulvarım Caylışı şairlanıp okunup Caştı kestin saltanatı bulvarım Sürütündün sana tengdeş tapmadım Saymalangan yaşılırım yaşarım Sevgi tetip barı yaşka demberigen Süt olgun sulu göçüm bulvarım Sansız ömür rahatla bölüngün Seymik olgun sulu alek bulvarım Şair caşlar suday şarapka Yettettirip teni boyumdu Sen jolupasın caraşa bastın Çürüktü bizdim Algaçtı suyup arnadım sana Tüyürgan sulu göçümdü Çaştığım dipse Akabattın buldu mekeni Sana tüyürüm Biz varsıydan ta Caşoğuzdu kayra başlasa Meneni var da tüyönü Hümdü taktım, sündü taktım Güllü şan Geçinizler menen men bugün bir ile kişi sıylık alat eken da oylap turmun. Kelsek 3 kişi eken andan beter suyunduk. Ulуулата Казатбайке атын айтса бирөөлөр кыдыкын эстейт. Бирөөлөр мезгил романын эстейт дегендей. Бул киши көп кырдуу талант экен, көп кырдуу ишмер экен, ошон үчүн ар ким өзүнө жакыныраак жагын эстейт окшойт го. Мен адабиятчы болбогондон кийин адабиятка бир аз кызыгып жүргөн киши катары Архат романынан кийин мындай бир ойго келдим. Архат романы кыргыз адабиятындагы роман жанрындагы революциянын баш салышы болор.
көлөмү жагынан кичине деп атышат, бирок менимче бул романдын ичинде ядролук заряддар бар. Ошондуктан ал өзүнөн алдаганча чоң романдар менен тең тайлаша турган моралдык укугу да бар. Андан тышкары тили, стили, жазылышы, алган темасы, багыты боюнча дагы бул мурда болуп көрбөгөн бир жаңы чыгарма. Эми адабиятчылар өздөрү чечмелеп айтып беришер. Казат ака көп жыл толгонгон эмгегиңиз эле акыбети кайтсын. Москвада башка жакта которулуп жатат деп угуп атабыз. Буюрса котормолорун дагы көрүп каларбыз. Казат байканы эмне үчүн сыйлайбыз? Коммунисттик идеологиянын койнунда чоңойдук баарыбыз. Азыр баарыбыз бетине түкүрүп атпайбызбы? Мен коммунист болгон эмесмин, бирок ушул системаны, ошондо коммунисттерди ушу коргогум келип кетет кээде. Кантсе да көп иш жасашкан. Бирок ошол идеологиянын күнгөй тескейин ошонун ичинде жүрүп, борбордук комитетте отуруп, түшүнүп, анан кол жолу бош, жоготор эчтекеси жок, жазуучулар батынбаган темага ошол борбордук комитеттин өзүндө отуруп батынган ушул Казат байкеге учурунда ыраазы болгонбуз. Бизди 70-жылдарда калпак кийесиңер деп КГБнын учетуна алганда дагы ошол көңүлүбүздү көтөрүп шердентип жүргөн ушул Казат байке эле. Ошон үчүн сизге узак өмүр. Рахмат байке. Анан эми биз обончулардын айылы деп коебуз. Мына Насыр Даулетович отурат, бир кезде музыканттарды сорттоп бөлөр эле, залкарлар, тулпарлар, анан жетимдер, жесирлер иши кылып ушундай бир арта ошо биз обончулар жетим жесирлерге кирип кетчүбүз, бир азган тозгондорго. Муну эми тамашалап баягы бөлүп коюшса керек, бирок ошол обончулардын ичинде кантсе дагы кыргыз обонунун, кыргыз руханий дүйнөсүн байытып келген бир топ авторлор бар. Алар атургай мына салыштырып көрсөңүздөр, ушу бир кылымдын ичин, ушул эле 20-кылымдын ичин эле алып көрсөңүздөр, 60-жылдардан ушу 80-жылдарга чейин жаралган обондор, андан мурдакы обондордун, андан мурдакы кылымдардын баарын жыйнаса дагы ушу тең келе тургандай эмес. Өтө жемиштүү иштеген авторлор болгон, ошолордун экөөсү бүгүн сыйлык алып отурат. Менимче табият деле ушундай берсе керек. Эми кыргызга баягы Сагынбай, Саякбай аксакалдарды, биздин океандай болгон төкмө акындарыбызды бир чууруган каркырадай кылып үстүбүздөн учуруп өткөзүп кеткен экен. Ал кайра кайрылабы, кайрылбайбы, бул бир теңирдин иши го. Обончулар да ошондой бир каркыранын тобу болуп өттү го деп ойлойм. Мына Атай Мусалардан башталган, кийин эгинчиликтер улаган көчтү Калыбек Тагаев, мына Сакен, Абдыкадыров баш болгон чоң обончулар улап кетти. Ошонун аягы шыйрак бучкагы болуп биз бүтүрдүк го деп ойлоп атам. Ушул кийин башка заман башталды, башка багыт башталды. Кантсе дагы ошонун ичинде карааны алыстан көрүнгөн, кыргыздын жүрөгүндө кала бере турган мыкты авторлордун экөө бүгүн сыйлык алып отурат. Калыбек Тагаевдин чыгармачылыгында мен мындай бир оюм бар. Көпчүлүк обончуларды мындай бөлүп, багыттары боюнча, стилдери боюнча өзүнчө топтоштурса болор эле. Анын көпчүлүгү ошол учурундагы Абдыкадыровго жакындап кетет. Мына ушул эле Сакеңди турап жүргөндөр бар дегендей. Бирок Калыбек Тагаев агабыз өзүнчө бир аралашкан, ошону ачып алып, жалгызсырап отурган ошол жерде. Анын туурай турганда кишиси жок. Өзүнчө бир дүйнө ачып, ошого башкалар жете албай, орто жолдо чөгүп дегендей, кайра качып дегендей, бул кишини өзүнүн деңгээлинде кайталай алган жок эч ким. Учурунда аттуу баштуу биздин өнөр адамдары дагы бул кишини кыргыздын Штраусу, кыргыздын Хамидиси деп жүрүштү. Мен ушундай салыштырууларга дайыма каршы болор элем. Мисалы, Гомер Саякбайдын бучкагына тең келбеген эле адам ичинде. Чыгармачылыгы болгон көлөмүн алса деле. Ушул миллион сап Манас менен ошол Илиядан салыштырганга болобу? Гомер Саякбайдын бучкагы десем мен макул болор элем мисалы үчүн. Биз ар бир улут өзүн мындай көтөрүп, асмандатып сүйлөйт бардык эле жакта. Ошол сыяктуу эле Какем мисалы кыргыздын Хамидиси эмес. Какем өзүбүздүн какебиз. Хамиди менен тең тайлашса тең тайлашар. Хамиди эч качан келип бизге Долом менен Элмираны жазып бербейт. Ошон үчүн Какем да мүмкүн казакский вальсти жазбастыр. Ошондон буларды салыштырбаш керек деп ойлойм. Ошолордун деңгээлиндеги эле бийик адамдарыбыздын бири. Мына Какемден баштап калбадым. Какем өзү алды.
bu kişini bölmege başlıkta tünö da özünün yazgan notasında koy özler şu turmuşta biz aytat bu akınlarga taqdir gerek anan al jakşı çıgarma jaratat mına bunun kuyup pışıp bireuni suygönүн да көргөн жокмун şu kabağın düyü jönde жазсаны şu etin bарын sүйүүсүн жыйнап келип şu сакени жазып аткандай көрүнүп кетет анан мисалы рысбек айтып калчу эле мен жаңыбын жазыш үчүн бирөөнү жакшы көрүп турушум керек бул ушундай эреже эч ким жакшы көрбөй эле түптүү филармонияга барып кайра түптүү сүйгө келип туруп сүйгүлөр жазып турган адамдардын катарына кирет экен сакен катууна автопилот деп коет го машинада бир скоростько коюп коесуң кете берет сакенин аргымагы арыбасын деп ойлойм 60 ошол сакенин колунан келди мына бир эле бульвары менен тартып алып тарыйгарлар эң башкысы чыгармачылыгыңыздарга жей тийбесин Композитор Сардарбек Жумалиевтики. Өскөн айылым. Açılıp gülemürdün başatları Jark etip yaşa durmuş barafları Çayları car başıma gelim şaşı Tuğan çermen içine yıkvarı Caraşım haylım car başım Köprecigen dolu ayvağı Ömrümde sensin ardayım Algalay ver haylım car başım Çırparçık gülcü tangan havasından Arabay gül bağın arasından Oğula tatam çöktüm salkar gül Akudaydan çıtangan talasından Caraşım bu haylım car başım Köpecigen dolu aybağım Ömrümde sensin ardayım Algalay ver aylım car başım Omuzum küs gitti kulağımdan Ömürler suda yattı ula ula Ablamın canı kanı köz gelirse Gül kaşka alat onun bulağına Caraşım bu haylım car başım Köpecigen dolu aybağı Ömrümde sensin ardayım Algalay ver aylım car başım Caraşım bu haylım car başım Köpecigen dolu aybağı Ömrümde sensin ardayım Algalay ver aylım car başım Algalay ver aylım car başım Sen benim жазылып алған ырlarımsın Sen menin айтылбаган сырларым